Урматтуу Алымкадыр Сабидинович, менде бул мыйзам долбоор боюнча негизи суроо деле жок. Милдеттүү камсыздандыруу фонду боюнча бюджетти деле колдойм. Жакшы, биз эми отчетту уктук бул жерде. Аны менде бир суроо бар, ушул жалпы ушу медицина кызматкерлеринин ушул айлык акылары боюнча да, ушул сизден билейин дегем да, ушул бүгүнкү күндө ушул врачтарыбыз, медайымдар канча айлык алышат ушу мындай средний? Рахмат Азизбек Атакузович. 1-июльда Садырдын кожоочунун указы менен биздин 5 специалисттерге 20 000 компенсация кошулган. 1 сентябрда 50%ге врачтарга, 20% медайымдарга, 10% кичи медайымдарга. Ошондо канча болот? Ошондо азыркы кезде жана мен айтып кеткен специалисттер региондордо 60 000ден 100 000ге чейин алышат. Врачтар. Тез жардамда иштегендер ошо компенсация менен которулушу менен 45 000ден 65 000ге чейин алышат. Ош жарында тиги. Анан кийин баягы орто эсепинен эсептеп келгенде биздики азык кечте врачтардыкы 35 000 болуп атат, медайымдардыкы 24 000 болуп атат. Кичи медайымдардыкы 18 000. Эми бул 1-июндан баштап уже буюрса ишке кирет. 1-июлдан баштап. Эми негизи өзүңүз жакшы билесиз да, мына медайымдыкын эле алсак, бул средний бир 20-24 000 деп атасыз да. Ошол бир эми бул үй бүлөсүн бакканга жетпейт да, негизи. Билесиз, кээ бирде баягы медайымдар кечки сменга турушат, күндүз иштешет. Эми негизи бул тармакта аябай жакшы иштер жүрүп атат. Мен байкап атам баарын, көрүп атам, аракеттерди кылып атасыз. Бирок ошону тездетип жана алып берсек, бул жерде да коллегаларым аябай көтөрүштү да, ушул боюнча бүгүнкү күндө врачтар жетишпей атат. Эми баардыгы келип ошо акчага, айлыкка такалат да, билесиз да. Ошон үчүн анан айлык маселесин 1-чи кезекте ошого тездетсек жакшы болот. Анан эми экинчи бул айлык жакшы болсо, анан кийин ошо врачтардын дагы, медайымдардын дагы, мед кызматкерлерди дагы ошол жоопкерчилик талап кылсак болот да, ошондон кийин баягы жоопкерчилигин дагы, башкасын дагы. Ошон үчүн мен бул мыйзам долбоорду колдойм, ийгилик каалайм. Рахмат.